Ырчы Нурлан Насип бомж, гей болуп кеттиби? Суроо жолдойлу. Береги сүрөттө Нурлан Насип КБТсинен кетип, бомж болуп калганын көрүп атабыз го. Бул боюнча ал пикирин билдире элек. Ким билет, жубайы Асел Кадырбекова үйүнөн кууп чыгып, убактылуу дал ушундай тагдырды тартуулаганыбы? Сыягы аялдардын көйнөгүн кийип, гей да болуп кеткен жокпу деп Арба KG сайты жазып чыкты. Гүлжайна Атаканованы ким өлтүрүп кетем деп коркутуп жүрөт? Куудул ырчы Гүлжайна Атаканова инисини карыз кылып кеткен адамды издөөдө. Бул тууралуу толук маалымат алуу үчүн өзүнө байланышканыбызда төмөндөгүлөрдү билдирди. Инимдин маршруттук унаасын ижарага алып, 138 000 айып пулду төлөбөй качып жүргөн адамдын аты Мирхат. Таластан болот. Жакшылыкча канча айттык, эркек болуп жүрбөй юбка кийип алса болмок. Учурда Орусияда жүрүптүр. Бет деген жок экен. Кайра бизди оозго алгыс менен сөгүп, өлтүрүп кетем коркутат. Атасына балаңыз карыз эле, айып пулду төктүрүп берсеңиз десем, оозуна ак ит кирип кара ит чыкты. Менин андай балам жок дейт. Иниме күйгөнүмдөн ушул жолго бардым. Айып пулду пайызы өсүп кетти. Мирхат биз менен байланышты үзүп салды. Уурусу күч болсо ээси доого чыгат демекчи. Күтө туруңуздар, жок болуп жатат дегендин ордуна уят сөздөр менен сөгүп жазып жатат. Акчаны кайтарып бербесеңиз үй бүлөңүздүн сүрөттөрүн иним жөн жерден $2000 күйүп жатат дейт Куудул айым. Маалымат булагы Аргумент KG.